Апалар, жаш балдар мына ушундай эмеде турушат. Саламатсыздарбы? Азыр эме портер менен келдиңиздерби сиздер? Портер менен кимдер келишти азыр? Жаш балдар, сиздер кайсы жактан келдиңиздер? Миңбулактан, окуя саат канчада болду? 6-да. Эртең менен немелер машиналар өтүшүп калды. Кечинде 6-дан башталды да. Атыш башталды. Сиздер азыр машина барып алып келди же кайсы жакка качып турдуңуздар? Өзүбүз машина менен качтык. Өзүңүздөр машинаңыздар менен келдиңиздер, Сиздер да Миңбулактанбы? Канча балаңыз менен келдиңиз азыр? 5 балам. 5 балаңыз менен. 6 6 балаңыз бар, Хорошо, эже азыр тамак аш беришти берелекпи? Тамак аш иштиңиздерби? Каякта? Кайсы? Кандай жардам керек, депутаттар чогулабыз деп атышат деп бизден кабар алды. Бизге кандай жардам керек? Азыр жылуу үй, тамак аш. Келдиңиздер, жаш балдар келишти? Абал азырынча айтыш кыйын. Мына жаш балдар келишти. Мына ушундай шартта бизге келген. Достор, сиздерге маалымат катары берип кетейин. Азыр ошол чек ара айылдарындагы жаш балдар, энелер портерлер менен, мына кыштын суугунда портер лаболор менен жана жеңил унаа, кандай унаа болбосун, мына ушулар менен Баткен тарапка келип жатышат. Азыр ушул эвакуация кылуу иштери уланып жатат. Мектептерде жана кээ бир жата мейманканалар азыр ушул өздөрү ыктыярдуу мейманканабызды беребиз деген жарандарга дагы ушул жаш балдарды жана кары картаң апаларды жайгаштырып атышат. Азыр биз ушул жана эмне үчүн тартып атасың, эмне үчүн көрсөтүп атасың дегендерге айтат элем. Ушул бийлик көрсүн, Баткен эли кандай жашап атат, бир күндү кандай кечип атышат. Мына ушундай ок атты деген укканда Баткен эли түйүнчөгүн түйүп алып, каяка барып жашайт, кандай шартта жашайт. Мына ушул нерселерди эл көрсүн, билсин. Баткендиктер тынч отурбайсыңар силер, качан болсо урушасыңар деп сүйлөгөн дивандагы эксперттер дагы көрсүн. Азыр биз ушул Баткен шаарындагы 3-чү мектепке баратабыз. Бул жакта дагы эвакуация иштери уланып атат. Ал эми ушул мейманканалардан суранып атабыз, ыктыярдуу өзүнүн ыктыяры менен ооба алып келгиле десе, ошол жактарга дагы жаш балдарды, кары картаңдарды жеткиребиз. Эгер кимде ким ушундай үйү бош болсо, ушу жылуу кылып ушул элдерди киргизем деген ыктыярчу инсандар болсо дагы кайрылсаңыздар болот. Обул администрацияга кайрылсаңыздар болот, Баткен райондук администрациясына кайрылсаңыздар болот. Мен контакттарды дагы жазып коем. Сиздер дагы мэриядан жасап атасыздар да? Азыр ушул Баткен шаардык мэриясынан дагы ушундай элдерди кабыл алуу уюштурулуп атат. Былтыр дагы ушинтип машинам жок, кыйналгам да. Азыр биздин фракциянын депутаттары эмес келип атат. Депутаттар чогулду. Кандай жардам кылабыз? Немелер азыр неме кылабыз келсиндерчи. Биз азыр жаңы 5:30 алдында сессиядан чыктык элечи.
Буга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Баткенгеде бөлүнгөн 300 000 сомду бербей койгон болчу. Аны мен Facebook баракчама жаздым эле. Азыр ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин пресс катчысы Индира Айым чалды. Арзу ал акча администрацияга которулган деп мен азырынча тактай элекмин, бирок ыраазычылык билдирем. Эски депутаттарыбыз карызын төлөп местасын бошотуп кетиптир. Келе элек окшойт да булар. Олар açılıp durur. Жана лабодогулар келе элекпи? Neme o adamlar kelip durur. Жүрүм көрөчү. Жана лабодо жаш балдар келишти байкуштар. Полный yaş baladı da. Ошодо бүт жаш балдар келди. Кишенелер тоңуп калды, ол бияка келди чыгып келди. Дери мектеп барышты. Байкуштар. Мына достор, мына ушул портер менен толтура жаш балдар мына ушул мектепке келди. Мен ошо көрсөтөйүн дегем да. Жетишпей калдым, мен машина менен бул жактан келгиче. Азыр учурдан пайдаланып ушул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин басма сөз катчысы Индира Куралбековнага ыраазычылык билдирем. Азыр чалып